жаңылыктары Ала Тоо маалымат программасында. Алтын медалға bir қадам biraz вақыттан соң Мээрим Жуманазарова финалдық беттешке чыгат. Анын атаандашы ким? Коло байге алуу мүмкүнчүлүгү бар Жоламан Шаршымбековдун каршылашы тууралуу эмнелер белгилүү? Ушул жана башка кабарлар менен түз эфирде Ала Тоо, саламатсыздарбы? Бүгүнкү программада. Быйыл жыл соңуна чейин 5000 үй бүлө арзан турак жай менен камсыз болот. Ипотекалык компания жаңы программа кабыл алды. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү Нарын облусунун эли менен жолугуп көйгөйлүү маселелер жеринде чечилүүдө. Бул аракеттер мамлекет башчынын тапшырмасынын негизинде ишке ашууда. Айыл чарбанын өндүрүштүк дарамети жогорулайт. Адистер бул секторду күчтөндүрүүгө багытталган чаралардын комплексин талкуулады. Бүгін Кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова финалда америкалык Амит Эллер менен күрөшөт. Чемпиондук үчүн финалдык кармаштар Бишкек убактысы боюнча саат 23:30 башталат. Мээрим Жуманазарованын негизги атаандашы Амит Эллер чоңдор арасында дүйнөнүн 2 жолку, жаштар арасында дүйнөнүн 2 жолку жана өспүрүмдөр арасында ааламдын 3 жолку чемпиону. Америкалык балбан 20 жашта, Мээрим Жуманазаровадан 4 жашка кичүү. Кыргызстандык балбан кыз келиндер күрөшүнөн 68 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, алгачкы атаандашы монголиялык Делгарма Энхсайханды 8-3 эсебинде чейрек финалда болсо, япониялык Нанока Азакини акыркы көзөрмөмдө 8-6 менен утуп алып, жарым финалга чыккан. Анда нигериялык Блессинг Обору Дудуну 3-1 эсебинде жеңип алып, финалга жолдомо алган. Белгилей кетели, Мээрим Жуманазарова буга чейин алган жаракатына карабай Париж Олимпиадасына Кыргызстан намысын коргоо үчүн барган. Twenty-one-year-old Kyrgyzstani Jumanazarova. Мээрим Жуманазарова 25 жашта. 1999 жылы 9 ноябрда Талас облусуна караштуу Бакаята районунун Оро айылында туулган. Атасы эркен күрөш боюнча машыктыруучу, апасы фельдшер лаборант. Мээрим 8-1 туугандын 4-сү. Ийгиликтери: Токио Олимпиадасынын коло медалынын ээси. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону. Азия оюндарында коло медалын жеңген. Азия чемпионатынын күмүш жана коло медалдарын уткан. Жуманазарова акыркы 5 жылда дүйнөгө ысымын таанытып, кыргыз күрөшүнүн алтын доорун жараткан балбан кыздардын бири. Грек-Рим күрөшү боюнча балбан Жоламан Шаршымбеков 60 килограмм салмакта күч сынашат. Анын атаандашы ирандык Мехти Махсенежат болот. Кыргызстандык балбандын коло медалды утуп алууга жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Анткени мурда Жоламан Шаршымбеков бул атаандашын жеңип жүргөн. Балбандардын финалдык беттеши Бишкек убактысы боюнча бүгүн саат 22:15 башталат. Балбандардын мелдештерин УТРК жана УТРК Спорт телеканалдары түз алып көрсөтөт. Эсиңизге салалы, Жоламан Шаршымбеков алгач казакстандык балбан Айдос Султангали менен күч сынашып, аны 6-3 эсебинде жеңип алган. Чейрек финалдык беттеште болсо, румыниялык балбан Разван Арнаут менен беттешип, аны мөөнөтүнөн эрте жеңип, жарым финалга чыккан. Жарым финалда болсо, Япониянын спортчусу Киничиро Фумита менен күч сынашып, 4-3 эсеби менен жеңилүү ызасын тартып калган. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Парижде өтүп жаткан Олимпиадада чейрек финалда өзүнүн 9 жаш улуу 34 жаштагы казакстандык балбан Демел Жадраевке 1-3 эсебинде утулуп калды. Акжол Махмудов буга чейин чейрек финал үчүн америкалык Кемал Бейди 4-1 эсебинде утуп алган болчу. Эми Демел Жадраев финалга чыкса, Акжол Махмудов жуатуучу мелдеште коло медаль үчүн күч сынашат.
Париж Олимпиадасында 97 килограммға чейінки салмақ ченінде Өзөр Жүзіпбеков чейрек финалда ирандық Мохаммад Хади Сарави менен күрөшүп 0-8 есебінде ұтылып қалды. Бұға чейин алғачқы беттешінде литвалық Миндауга Винскайтис менен күрөшүп атаандашын 5-1 есебіменен ұтып чейрек финалға шыққан эле. Егер ирандық балбан финалға шығып қалса, Жүзіпбеков қолу медаль үшін жуатуучу мелдеште күч сынаша алат. Есіңізге салалы, Өзөр Жүзіпбеков екінші рет Олимпиада ойындарына қатышып жетат, ал Токио Олимпиадасында 10-ші орынды иелеген болчу. Францияда өтіп жатқан Олимпиада ойындарын Улуттық телерадио беру корпорациясы УТРК спорт каналы арқылы төз эфирде чагылдырып жетат. Ал Париждегі қырғызстандық спортчылардың беттештерін жалпы жұртқа жеткирүүгө бардық күч аракетти жумшап жатат. УТРКнын Жаш гвардия бульварындағы имаратынын сыртында жайгашкан LED экран аркылуу дагы күйөрмандарга спортчуларды колдоп сүрөөгө зор мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Күйөрмандардын бүгүнкү маанайын кабарчыбыз барып таанышып келди. Парижде өтіп жатқан Олимп ойындарын УТРК жана УТРК спорт телеканалдары түз эфирде чагылдырууда. Мындан сырткары УТРК имаратынын сыртында атайын LED экранда уюштурулган. Бул жерге спорт күйөрмандары келип, биздин атамекендик спортчуларды колдоого алууда. Бүгүн да килем үстүнө чыга турган 4 балбаныбызды колдоп, сүрөп келгендер арбын. УТРК алдына орнотулган чоң экран алдында балбандардын кызыктуу беттештерине күбө болуп, өлкө намысын коргогон спортчуларды колдоп келгендер көп. Алар килем үстүнө чыккан балбандарга дем берип сүрөп жатышты. Түнү менен көрүп отурганбыз бул жерде, кечинде да көргөнбүз. Аябай жакшы. Элдин баарысы ушул жерде көрүп отурушту. Могул жакта баардыгынын мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан бул LED экрандардан көрүп атат да. Биякта байкелер келди, шаар кыдырып атайын ушул жактан көргөндөр болду. Бирок аз жол жаш али алдыда дагы ишенебиз ага. Коелту мен жумуш аркылуу жүрөм, ушул жерде жакын келип калдым да. Колдоп келдик, баары бир утулуп калса да баары бир жеңиш, кандай десе, жеңгендей кабыл алабыз. Кийинки оюндарда буйруса ийгиликтерди жаралат деген үмүттөбүз. Бирок бир аз ыңгайсыз абал, ошол учурда Варданяндагы мындай абалда атаандашка упай бербеши керек. Спортчуларда кызыктуу беттештерди өткөрүүдө. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарын УТРК жана УТРК спорт телеканалдары түз эфирде чагылдырууда. Эл аралык Олимпиада комитетинин Olympic Service Broadcast бар. Алардын ошол бродкаст социалдык сеттерге, интернет тиркемелерге баарына өзүнчө лицензия сатат. Анын үчүн ошол жакта, ошол тармакта иштеген биздин адамдарыбыз социалдык тармактарда эгерде Олимпиаданы көрсөткүсү келсе, өзүнчө акча төлөп сатып алып көрсөтсө болот. Биз Улуттук телерадио берүү корпорациясы жөн гана Кыргызстан аймагында социалдык пакетте турган телеканалдар үчүн ТВ вещанияны гана сатып алганбыз. Ошон үчүн социалдык тармактардагы эмне үчүн көрсөтүлбөй жатат, эмне үчүн КТРК көрсөтүш керек деген нерсеге биз жооп бербейбиз. Биз ТВ үчүн бардык шартты түзүп бердик. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарындагы мелдештерди, беттештерди УТРК имаратынын алдына орнотулган LED экран аркылуу түз эфирде чагылдыруу улантылат. Париждеги Олимп оюндары 11 августта жыйынтыкталат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орунбасары Адылбек Касымалиевдин Нарын облусундагы эл менен жолугушуусу Ат Башы районунда уланды. Элеттиктер жалпы 50ден ашык түрдүү суроолор менен кайрылып жеринде жооп алышты. Аймактан Ноорuz Забылаев улантат. 2 жыл мурда элдик жыйында дал ушул залда көйгөйүн айтуу үчүн келгендердин кезеги үзүлбөй, жыйын белгиленген убакыттан 2 саатка ашык созулуп аяктаган эле. Бул ирет майда барат маселелер айтылбай, оорчундуу көйгөйлөр көтөрүлдү. Атбашылыктар 2 жыл аралыгында райондо бир топ иштер аткарылганын айтышты. Мурдагыдай микрофон талашкандар байкалбады. Ушул аймактагы элдин тургундарынын саламдоосу бар. Ушуну айтып коюуну мен туура көрүп атамын. Баарысы ушу улуу урматтуу президентибиздин административдик территориалдык реформасын колдой тургандыгын, жактыра тургандыгын билдиришти.
Жыйын адаттагыдай суроо жооп менен башталып, басымдуусу бул жолу социалдык объектлерден мектеп эмес, бала бакча жана маданият үйлөрүн куруу боюнча кайрылгандар арбын болду. Бул боюнча Маданият министрлигинен жооп айтылды. Өлкө боюнча маданият үйлөрүнүн 80% начар абалда, четинен жаңылары салынып жатат. Ат башыга дагы кезек жетери белгиленди. Кийинки жылдан баштап министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Өсөнбекович бардык маданият үйлөрү, клубтар, мектеп жана бала бакча сыяктуу оңдолуп жаңыдан салына баштат деп айтты. Биз азыр маданият үйү, клуб, спорт зал бардыгын бир комплекс кыла тургандай бир планды иштеп чыгып жатабыз. Жакынкы жылдары бул маселе толугу менен Кыргызстан боюнча чечилмекчи. Калин айылына 67-68 жылдары курулган. Резервер агесте халыкка ченебеле кичирээк курулуп калган. Азыр жарымына суу жетип, жарымына суу жетпей кыйын болуп атат. Таза суу, ирригация, жол, дарыгерлердин жетишсиздиги сыяктуу 50ден ашык суроо берилди. Айрым маселелерди жеринен чечүүгө мүмкүнчүлүк болду. Ошондой эле ар бир тармактын кабыл алуу пункттары уюштурулуп, элдин кайрылууларына жооптор берилип турду. Республикалык деңгээлде жазалатуучу иштерди министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев өз көзөмөлүнө алаарын билдирди. Чындыгында республикалык масштабта дагы жасай турган жумуштар бар экен. Аны биз көңүлгө алабыз, мен айтып кеттим. Ошол эле маданият үйлөрүнүн эмдиги жылкыдан, бала бакчаларда дагы кийинки жылкыдан акырындан мектепти кургандай кылабыз депсиз. Эми мына мурункуга караганда Кудай буюрса, жалпы элге жеткиликтүү болуп атат. Көп жактарда жылыш бар, кайсы тармакта болбосун, аябай жакшы иштер жасап атат. Буларга рахмат. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен өтүп жаткан бул жоолугушуу Актала районунда уланат. Андан соң Нарын шаары менен Нарын районунун калкы менен жыйын өтөт. Норuz Аблаев, Бактияр Сарсаров, Бексултан Жолдошбеков, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Мамлекет башчынын тапшырмасы менен министрлер кабинетинин мүчөлөрү аймактарда эл менен жолугушууларды өткөрүп, көйгөйлүү маселелерди жеринде чечүү аракетин көрүүдө. Бул сапар төраганын орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган топ Ош облусунун Карагулжа районунун калкы менен жолукту. Карагулжа районунун Алайкуу айыл аймагында 600 гектар аян кайрак жерге айланган. Ага ирригация тутумунун начарлыгы себеп болгон. Эгин талаага келүүчү каналдар эгемендүүлүк алгандан тартып оңдолбогондуктан жер кыртышы бузулган. Жергиликтүү тургундарды түйшөлткөн маселе министрлер кабинетинин орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуусунда айтылды. Кыш узакка созулган, кургакчыл жылдарда эл ошо 100 км жерге өзгөндөн 120-130 км өзгөндөн чөп базарынан пресстерди ташып, эл ушунга чейин кыйналып келишүүдө. Ошон үчүн ушул каналдарды кайра калыбына келтирүүнү суранып атышат. Карагулжа районунун тургундары дыйканчылык, мал чарбачылык менен алектенгендиктен айыл чарба техникалары жетишсиз болуп жаткандыгы, ошондой эле дарыялардын жээгине тосмо куруу зарылчылыгы жогору. Аны менен катар бакчага болгон муктаждык, автобекеттин абалы, мейманканалардын жоктугу айтылып, суроо жооптор менен коштолду. Эгерде ким жеке бул жерде ишкер болсо, ошол проектти алып, отель болобу, же автовокзал болобу, же акимчилик өзү демилге көтөрөбү, биз колдоп берели. Анткени биз ар бир азыр райондо автовокзалды кайрадан оңдоп, кайра жандандырып, мына иштерди жүргүзүп атабыз, урматтуу коллегалар. Төрөбаев Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолдун курулушу менен таанышты. 14 чакырымды түзгөн жолго азыркы тапта асфальт төшөө, 2 чоң көпүрөнү куруу жумуштары аткарылууда. 2 чоң көпүрө бар, бирөө Кара дарыяда 200 метр, бирөө тетиги Жазы дарыясында 97 метр. Булардын да курулуш иштери жүрүп атат. Кара дарыяда көпүрөнүн свайлары, ригел, анан балкалардын монтажы аяктоосунда турат. Өзгөн районунун жергиликтүү тургундарына көйгөй жараткан маселелердин басымдуусу социалдык объектилердин жетишсиздиги, жолдорду жакшыртуу, таза суу, балдар бакчалардын муктаждыктары айтылды. 2023-жылы Өзгөн району боюнча 18 бала бакча ачылып ишке берилди. Негизинен 39.600 бала бакчага бара турган балдарыбыз бар. Анын 13.000 бүгүнкү күндө камсыз кылып, быйылкы жылы дагы 4 бала бакча ачылып ишке берилди.
дагы 14 балабакчанын ремонту жүрүп атат. Мамлекет башчысынын эл менен жеринде жолугушуу тапшырмасынын негизинде элдик жыйынга 200гө жакын жарандардын арызы катталган. Тиешелүү ведомстволорго мыйзам чегинде чечип берүү жагы табышталды. Көйгөйлүү маселелердин басымдуусу социалдык маселелер жана таза суу, жол, турак жай салууга жер тилкелер берилбей жаткандыгы маалымдалды. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузреков, Ала То 24 Ош. Быйылкы жылдын соңуна чейин 5000 үй бүлө арзан турак жай менен камсыз болот. Жыл өткөн сайын мамлекеттик турак жай программасын республикалык бюджеттен каржылоо кыйла көбөйдү. Ал арада ипотекалык компания жаңы программаны кабыл алды. Теманы кесиптешим Айжан Омолдошева улантат. Бишкек шаарындагы Волково жана Кустанай көчөлөрүнүн кесилишинде жаңы турак жай комплексинин курулушу башталганына туура 1 ай болду. 18 гектарга жакын аянтка көп функционалдуу 9 кабаттан турган 51 блок үйдүн курулушу каралган. Мындай жагдай мамлекеттин колдоосу менен дагы 3000 үй бүлө арзан турак жай менен камсыз болуусуна шарт түзөт. Июль айынын Турлайы, Нарын облусунун Кочкор айылында жана Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында дагы ипотекалык үйлөрдүн мезгил кутучасы салынган. Мындан башка Нарын шаарында, Таласта, Караколдо, Ошто жана Жалал Абадтагы курулуштарды тизмелегенде жалпы жонунан ушул тапта өлкө боюнча 12659 батирдин курулушу жүрүп жатат. Өзүңөргө белгилегендей 22-жылы турак жайдын рыногу кандай өзгөргөнүн баарыбыз күбөбүз. Баалар кыйла 2 эсе кымбаттап кеткен. Ошонун эсебинен биз баягы расмий тилде айтканда ахват бизде азайып кеткен. Курулуш иштерди бүгүнкү күнү мамлекеттик ишкана жүргүзүп атат. Ал пайда тапканга эч кандай максаты жок. Ошондуктан практически по себестоимости болгон турак жай болуп атат. Жакынкы жылдары республика аймагында дагы 16 миңден ашуун батирдин курулушу башталганы турат. Ал арада Менин үйүм программасы иштелип чыкты. Жаңы программаны ишке ашыруунун алкагында турак жай менен камсыз кылууга комплекстүү чараларды колдонуу пландалууда. Мындай жагдай турак жай курулушунун көлөмүн арттырууга, анын наркын төмөндөтүүгө, турак жайды каржылоо, ипотекалык кредит берүү шарттарын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле жеке турак жай шарттарын өз алдынча жакшыртууга мүмкүнчүлүгү бар жарандардын санын көбөйтүүгө жол ачат. Жаңы программаны кабыл алууга ушундай муктаждык болду да. Биз мурунку программада бир кандайдыр бир деңгээлде бир чектелүү гана өтө муктаж болгон жарандарга гана үй беребиз деп келсек, ушундай жаңы продукталарды кабыл алдык. Муну менен биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашаган үйү жок жарандар баары, керек болсо жанагы расмий иши жок жарандар дагы ипотека алуу мүмкүнчүлүгү ушундай шарт түзүлдү. 2016 жылдан азыркы убакытка чейин мамлекеттик ипотекалык компания коммерциялык банктар аркылуу 16 миллиард сомдон ашык суммага 9,5 миңге жакын мамлекеттик ипотекалык кредиттерди берүүнү каржылаган. 2021 жылдан баштап мамлекеттик турак жай программасын республикалык бюджеттен каржылоо кыйла көбөйгөн. 2023 жылдан башынан тартып мамлекеттин турак жай саясатынын негизги багыты түп тамырынан бери өзгөртүлдү. Мамлекет башчысынын тапшырмасы жана колдоосу менен ипотеканын шарттары максималдуу түрдө жеңилдетилип, пайыздык чейин жылдык 4% деңгээлинде төмөндөтүлдү. Кредиттин мөөнөтү 25 жылга чейин узартылган. Айжан Омолдошева, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала То 24. Бишкек шаарынын четиндеги Өмүт конушунун тургундары коомдук транспортко муктаж болуп турушат. Үйлөр жыш жайгашып, көчө тар болгондуктан автобусту киргизүү мүмкүн эмес. Тургундар жолду тургун дубалдарды алдыра албай, убара тартып турушат. Жаңы окуу жылы жакындаган сайын тургундардын тынчсыздануусу күчөдү. Себеби конушка коомдук транспорт ичкери кире албайт. Автобус бияка кирбейт, эч ким киргизе албайт бияка. Автобус кирсе да көчөлөрдүн баары таарына тартып чыктыңар көчөлөрдү. Көчөлөр таарына бияктан кирсе да болбойт, баягынан кирсе да уже могу зданиялардын бүт убагына салынып калган. Жолду дубалдар, тосмолор тороп турат. Жергиликтүү тургундар үйлөрдүн жайгашкан орду боюнча маселени көтөрүп жатышат. Бул проект боюнча там тор эмес түшүп калган да. Забор тургузган, сыртына бордюрлар коюп койгон. Ошол себептен автобустар кирбей атат. Автобус кайрыла албайт деп. Аварийный ситуация болуп калган. Көрдүңүздөр, машинанын келип, бияка кайрылып чыгып аткандарын.
Автобус кайра албайт дейт берген. Кайра албайт, ошон үчүн автобус киргизе албайбыз дейт. Маршруткага каттап атат 224. 224 деле азыр түшкө чейин каттайт, түштөн кийин жок. Элдин баары самсалап жөө жүрүп атат. Жергиликтүү тургун көрсөтүп жаткан үй квартал башчысына таандык экен. Бул маселе талаш тартышка себеп болду. Сен понимаешь или не понимаешь? Ты людей сталкиваешься. Үй ээси квартал башчысы коомдук транспорт кире турган жол башка экенин айтып бизге көрсөтүүдө. Унаа токтотуучу жайдын тосмолорун алдыртууга узак убакыттан бери аракет көрүп келишет. Получается, общая городская магистраль, по которой должен заехать автобус, это вот эта улица, 40 метров. Это вот по вот этому чертежу. Вот. Это вот вторая улица, она должна на расстоянии 40 метров быть. Вот это вот, который сейчас заезжаем по асфальтной дороге, это маленький переулок. Мына мояктан автобус кирмек дагы, мындайынан көтөрүлмөк да. Ана могу 3 метр бизге керек болуп атат да, 3 метрсиз автобус кире албай жатат расстояние. Эмне үчүн ушундай болуп калган? Башында булар жолду сузили да. Бул жайдын жетекчилигине кайрылып, бирок жооп ала алган жокпуз. Конуш тургундары дагы бир ишкананын ишине нааразы экен. Айланага тараган жагымсыз жыттан арыла албай келатышат. Мурда ушул жерлерде ушундай тооктун өлүктөрү жатып аябай сасуучу. Бүгүн биз келебиз деп кечээден бери сүйлөштүк. Бүгүн дарбазалар жабык, жумушчулары жок. Ишкананын дарбазасы бекик экен. Санэпстанцияга жогорку жактардын бардыгы эле адамдарга кайрылып жүрөбүз. Кайрылган менен жыйынтык болбосо бекер экен да. Шаар бийлиги Конуш административдик аймактык реформанын негизинде Борбор калаага кошулганын, андагы көйгөйлөр жакын арада жеринен караларын билдирди. Жыйынтыгы тууралуу дагы кабарлайбыз. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24. 1 августтан тартып юстиция министрлиги 700 адвокаттык лицензияны токтотту. Бул тууралуу министр Раяз Баетов мекеменин 2024 жылдын 1-жарым жылдыгындагы ишинин жыйынтыгы жөнүндө маалымат берип жатып билдирди. Айтымында жарым жылдан бери адвокаттык реформалар уланууда. Биздин талаптарга ылайык адвокаттын макамы лицензия алуу жана адвокатурага мүчө болуу дегенди билдирет. Учурда 100 адвокат өз статусун тастыктаганы белгилүү болду. Ошондой эле министр адвокатурага киргиси келбеген жактоочулардын лицензиялары мыйзамдын талабы менен токтотуларын белгиледи. Мындан сырткары министрлик тарабынан нотариалдык иш-аракеттер чөйрөсүндө бир катар реформалар жүргүзүлгөндүгүн кошумчалады. Бүгін 6 август Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин пулеметтон тынбай ок бүркүп турган дзотко көкүрөгүн тоскон күн. Улуу атамекендик согуштагы баатырдын тарыхый эрдигине быйыл 82 жыл болду. Буга карата Чолпонбай Төлөбердиев атындагы Сейилбакта митинг реквием өтүп, эрдиги даңазаланды. Айталы Төлөбердиев Воронеж фронтунун 6-чы армиясындагы 160-чы аткычтар дивизиясынын 636-чы аткычтар полкунун жоокери болгон. Анын өчпөс эрдигинин аркасында душмандын карамагында турган Дон дарыясынын жээгиндеги Силивное кыштагы бошотулган. Чолпонбай Төлөбердиев 1922 жылы 13 апрелде Талас облусундагы Киров районуна караштуу Чымкент кыштагында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган, ал болгону 19 жашында согушка аттанган. Программаны жыйынтыктайбыз, жалаң гана жагымдуу кабарлар менен жолугалы.